Элге эмгеги менен таанылган инсанды эскерүү үчүн чогулгандар анын советтик мезгилде да, эгемендик жылдарында да алдыңкы ишмер болгонун белгилешти. Көпчүлүк Үсөн Сыдыковду чарбачыл, өз ишин абийирдүүлүк менен аткарган жетекчи катары билет. Дыйкан чарба иши жүргүзгөндө түм эле чаңын чыгарат эле да. Ошондуктан ишмердүүлүгү чексиз. Мамлекет үчүн, элибиз үчүн кызмат кылганда бүгүн көптөгөн жетекчиге үлгү катары пайдаланса болот ал кишини. Биринчи кезекте мамлекет өнүксө элибизде жакшы жашап калабыз деген ошол принципти коммунисттер сактап жүрчү эле да. Бирөө байып кетсе, ал мамлекет байып кетет деген ойдон алыс болгон. Ал принципти акыркы күнгө чейин сактап, аракеттер жасап жүргөн да. Кесиптештери, үзөңгүлөштөрү Үсөн Сыдыков жогорку кызматтарга кокустан келбегенин белгилешет. Эмгегин элеттен баштаган ишмер узак жолду басып өткөн. Анын ысымы жалпы республикага Лейлек, Кара Суу жана Базар Коргон райондорунда жетекчилик кызматтарды аркалап турганда таанылган. Базар Коргондо теги элдин акылы жетпеген бир сайды өздөштүрүп, аксакалдар чогулуп келип айткан: "Ай, Үсөн, койсоңчу, бул жерде эч нерсе өспөйт. Бул жер какыраган таш болсо, сай болсо, сен буга убара болбо, аракет кылбагын" деп. Мына кыска мөөнөттүн ичинде ошол жерди гүлбакка бир өтө чоң паркка айландырып койгон. Ошол кишинин эмгеги. Кызматкерлердин көпчүлүгү элге жакын болуш керек. Үсөн Сыдыков жогорку кеңештин депутаты болгон, президенттин администрациясында жетектеген. Мамлекеттик кызматтарды аркалаган ондогон жылдарда кадрлардын жаңы муунун тарбиялап келечекке аттандырган. Мамлекеттик коомдук иште эбегейсиз чоң орду бар. Себеп дегенде союз малындагы кишилер азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына Кыргызстанда азайып кетти. Алардын алдыга койгон максаты ушу мамлекетти алдына чыгарып, мамлекетти бутуна тургузуп, мамлекет өнүксүн, өссүн деп кеткен кишилер. Кеп кеңеши бир эле: мамлекетти сүй, жакшы оку, жакшы жүр. Жакшы жүрсөң, мамлекетиңди сүйсөң, мамлекет эч качан сени калтырбайт деген уран менен бизди ушундай кишилер чоңойткон. Үсөн Сыдыков Нокен районунун Кыла айылынын кулуну. Көзү тирүү болгондо бүгүн 80 жашка чыкмак. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.